2017 жыл Кыргызстандын экономикасы үчүн катаал болду. Мурдагы жылдарда эле ордун жоготпой сактап калууга тоо кен тармагы түрткү болду. Тагыраак айтканда, бул тармактын башындагы Кумтөр Голд Компани ишканасы турду. Өлкөбүздүн экономикасынын флагманы былтыркы жылды кандай натыйжалар менен жыйынтыктады? Биздин кийинки сюжетте. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча 2017 жылы ички дүң өнүмүнүн өсүшү 4,6% түзгөн. Жалпы ички дүң өнүмүнүн көрсөткүчтөрүнө караганда кумтөрдүн үлүшү 9,7% түзүп, 2017 жылы мыкты натыйжалар менен жыйынтыктоого мүмкүндүк берген. Основное здесь повлияло на экономическую. Экономикалык өсүшкө бул жерде негизинен өнөр жайы таасир берген. Айрыкча өнөр жайы тармагы жана кумтөр кен жери өндүрүшү. Булардын 2017 жылдагы көрсөткүчтөрү негизинен түрткү болгон. Өлкөбүздүн салык органдарынын көрсөткүчтөрү боюнча планды 97,7%га ишке ашырууда 73 миллиард 500 миллион сом салык төлөнгөн. Негизги чыгымдар 2 миллиард сомго жакыны Евразия экономикалык биримдиги өлкөлөрүнүн кыйыр кошумча нарк салыгы түзгөн. Бирок 2016 жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу баары бир 8%ды түптөгөн. Буга кумтөрдүн кирешелеринин туруктуу өнүгүшү себеп болгон. Поступление от Кумтора. Кумтөрдүн төлөмдөрү жалпы салык кызматынын чогултууларынын 8%-ынан ашыгын түзгөн. Бул тармак негизинен бизде. Бүгүнкү күнү тоо кен тармагында жалпысынан алганда түстүү металл менен түптөлүп турат. Ал бизге төлөмдөрдү кеңейтип, өткөн жылдарга салыштырмалуу бир кыйла түрткү болууда. Сандар ички дүң өнүмдүн өсүшүндө кумтөрдүн үлүшү 9,7%ды түзгөндүгүн көрсөтүүдө. Жалпы өнөр жай өнүгүшүнүн көлөмүндө 21,1%ды түзгөн. 2017 жылы кумтөр кен жеринде 17,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Кыргызстандын аймагындагы төлөмдөрдүн суммасы 269 миллион долларды түзгөн. Компаниянын 94 жылдан 2017 жылга чейинки убакыт аралыгында Кыргызстан аймагындагы төлөмдөрү 3 миллиард 400 миллион доллардан ашкан. Ошентип, өткөн жылда ички дүң өнүмдүн өсүшү 4,6%ды көрсөттү. Ал эми жыл башындагы экономиканын кескин өнүгүүсү дароо төмөндөө менен коштолуп, 2017 жылдын күз айларында олуттуу жоготууларга жол ачты. Алардын бардыгы Казакстандын чек арасынын жабылуусуна байланыштуу болду. Жылдын аягында абал турукташып, жада калса пландалган көрсөткүчтөр жогорулаган. Анын бардыгы өнөр жай тармагы жана анын флагманы болгон Кумтөр кен жерине байланыштуу ишке ашкан.